сабак. Саламатсыңарбы балдар? Силер менен кайрадан көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Ар дайым талыкпай билим алып, аракет кылуу маданиятыңарды өстүргүлө. Көп окуган көптү билет. Анда эмесе, алипе сабагына даяр болсоңор, сабагыбызды жакшы маанай менен баштайлы. Сабагыбыз көңүлдүү өтсүн. Эле сабак. Балдар, бул эмне? Оба, бул вертолет. Кайталайбыз. Вертолет. Вертолет. Бул велосипед. Кайталайбыз. Велосипед. Кайталайбыз. Велосипед. Велосипед. Бул витамин. Кайталайбыз. Витамин. Витамин. Бул вагон. Кайталайбыз. Вагон. Вагон. Жакшы. Балдар, бул сөздөрдү айтып жатып, эмнени байкадыңар? Оба, бул сөздөрдүн баары В тыбышы менен башталды. Анда бүгүнкү биздин өтө турган темабыз В тыбышы жана В тамгасы. Бүгүн сабакта В тыбышы жана В тамгасы менен таанышасыңар. В тыбышы сөздүн кайсы жеринде айтылганын аныктап, сөздү муунга бөлүп, сүйлөм түзөсүңөр жана текстти окуйсуңар. Ынтымак деген сөздүн маанисин түшүнөсүңөр. Келгиле, В тыбышын туура угуп, 3 жолу кайталап айталы. В. 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 Жакшы. Демек, тыбышты биз оозубуз менен айтып, кулагыбыз менен уктук. Ал эми тамганы көрөбүз, жазабыз, окуйбуз. Бул В тамгасынын басма түрү. Ал эми бул жазма түрү. Баш тамгасы жана кичине тамгасы. Балдар, В тыбышын тамга менен белгиледик. Кайталайбыз. Тыбыш тамга менен белгиленет. Тыбыш тамга менен белгиленет. Келгиле, В тыбышын дагы 3 жолу кайталап айтып көрөлү. В. 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 Балдар, эмнени байкадыңар? Оба, В тыбышын айтып жатканда, аба тоскоолдукка учурап, тиштерибиз эриндерибизге тийишип, жумшак айтылды. Демек, В тыбышы жумшак, үнсүз. Эми балдар, вагон деген сөзгө талдоо жүргүзүп көрөлү. Силер билесиңер, талдоо бул сөздө канча тыбыш, канча тамга, канча муун бар экенин аныктайт. Кана, вагон деген сөздөгү тыбыштарды атагылачы? Кайсы тыбыштар бар экен? Туура, В, А, Г, О, Н тыбыштары бар экен. Анда бул сөздө 5 тыбыш, 5 тамга бар экен. 2 муунга бөлүндү. Биринчи мууну ва, экинчи мууну гон. В тыбышы сөздүн башында кездешти. Балдар, бул конверт. Баарыбыз чогуу кайталайбыз. Конверт. Конверт. Балдар,
сөздүн кайсы тыбыштарды уктуңар? Туура. К, О, Н, В, Р, Т. Демек, бул сөздө канча тыбыш бар экен? Оба, 7 тыбыш, 7 тамга бар экен. Муунга бөлүп көргүлөчү. Силер туура таптыңар. 2 муунга бөлүнөт. Биринчи мууну кон, экинчи мууну верт. В тыбышы сөздүн ортосунда кездешти. Демек, балдар, эмнени байкадыңар? Оба, В тыбышы сөздүн башында, ортосунда кездешерин билдиңер. Азыр ушул сөздөрдү катыштырып, сүйлөм түзүп көрөлү. Бул сүйлөмдүн белгиси. Сүйлөм 3 сөздөн түзүлдү. Карагыла. Биринчи сөз конверт. Эми калган сөздү толуктап, сүйлөм түзөлү. Туура. Конвертке кат салдым. Кайталайбыз. Конвертке кат салдым. Бул сүйлөм 4 сөздөн түзүлдү. Карагыла. Үчүнчү сөз вагон. Эми калган сөздү толуктап, сүйлөм түзөлү. Туура. Мен экинчи вагонго отурдум. Кайталайбыз. Мен экинчи вагонго отурдум. Демек, балдар, сүйлөм сөздөн түзүлдү. Баарыбыз чогуу 2 жолу кайталайлы. Сүйлөм сөздөн түзүлдү. Сүйлөм сөздөн түзүлдү. Жакшы. Эми баарыбыз чогуу сөздөрдү окуйлу. Ваза, вагон, вокзал, конверт. Балдар, сөз кантип пайда болду? Ооба, сөз муундардан түзүлдү. Кайталайбыз. Сөз муундардан түзүлөт. Балдар, окуп көргүлөчү. Эмне деп жазылып турат? Туура. Бул аквариум. Кайталайбыз. Аквариум. Аквариум. Силер аквариум көрдүңөр беле? Ооба, балдар. Аквариум үйдө, ар кандай мекемелердин ичинде болот. Телесабак. Азыр пингвин деген темадагы чакан текстти мен окуп берейин. Силер көңүл буруп угуп отургула. Пингвин. Венера атасы менен телевизор көрүп отуруп: "Ата, булар эмнелер?" деп сурады. Алар пингвиндер. Пингвиндер учпоочу куштар. Энеси жумуртканы чыгарып, атасына калтырат. Ал жем сөөсүнө балык чогултканы деңизге кетет. Атасы жумуртканы бутунун үстүнө алат. Ал 2 ай тамак жебей балапан чыгарат. Балапан чыкканда энеси деңизден келет. Атасы тамактанууга кетет. Алар балапанын ынтымактуу багышат, деди атасы. Кана, баарыбыз чогуу окуйлу. Пингвин. Венера атасы менен телевизор көрүп отуруп: "Ата, булар эмнелер?" деп сурады. Алар
Пингвиндер. Пингвиндер учпочу куштар. Энеси жумуртканы чыгарып атасына калтырат. Ал жемсөсүнө балык чогултканы деңизге кетет. Атасы жумуртканы бутунун үстүнө алат. Ал 2 ай тамак жебей балапан чыгарат. Балапан чыкканда энеси деңизден келет. Атасы тамактанууга кетет. Алар балапанын ынтымактуу багышат, деди атасы. Балдар, бул пингвин. Пингвиндер дүйнөдөгү канаты бар, бирок уча албаган куштар экен. Эки буту менен адамдарча басканы да кызык экен. Сууда мыкты сүзөт. Мекени Антарктида. Ал жер абдан суук жер. Пингвиндер өмүрүнүн жарымын сууда, жарымын кургакта өткөрүшөт. Суу алдындагы жашоо аларга абдан ыңгайлуу. Анткени көрүү, туюу сезимдери сууда жакшы өнүккөн. Кургак жерге жумурткаларын басып чыгаруу үчүн гана чыгышат. Кургакта жай басканы менен сууда өтө тез сүзө алышат. Пингвиндин майлары аларды сууктан сактап турат. Булардын тамагы балык болуп эсептелет. Муну биле жүрөлү. Азыр балдар, В тамгасын жазуудагы элементке көңүл бургула. Калемсапты оң колго кармайбыз. Жазып жатканда жумушчу сапты колдонобуз. Үстүңкү сызык менен астыңкы сызыкты пайдаланабыз. Алардан ашып кетпейбиз. Анда абада жазып баштайлы. Балдар, бүгүн сабакта кандай жаңы сөздөрдү билдиңер? Келгиле сөздөрдүн дуалына көңүл буралы. Бул эмне? Туура, бул вертолет. Бул пингвин. Бул вагон. Бул витамин. Бул велосипед. Бул конверт. Жакшы. Силер сөздөрдүн аталышын эсиңерге сактап калдыңар деп ишенем. Бул сөздөрдү кебиңерде колдонуп жүргүлө. Балдар, эми сабагыбызды жыйынтыктап, эсибизге сактайлы. Бүгүн силер В тыбышы жана В тамгасы менен тааныштыңар. В тыбышы жумшак үнсүз экенин, сөздүн башында, ортосунда кездешерин билдиңер. В тыбышы катышкан сөздөрдү туура атап, муунга бөлдүңөр, сүйлөм түздүңөр. Муун, сөз, сүйлөмдөрдү окудуңар, ой жүгүртүүгө карата тапшырманы аткардыңар. Мен силерге ишенем, айтылган нерселерди угуп жетише алдыңар деп. Бул алган билимдерди унутуп калбайлы, кайталап туралы. Балдар, билинбей сабагыбыз да аягына чыкты. Көңүл бөлүп отурганыңарга чоң рахмат. Эмки сабакта көрүшкөнчө саламатта болгула.